Kırgızstanda казино ачууга биринчи лицензия берилди. Лицензия Гранд Казино ЧЧКсына берилген экономика министрлигинин алдындагы финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы билдирди. Гранд Казино ЧЧКсына лицензия берүү үчүн мамлекеттик бюджетке 84 миллион сом каражат түшкөн деп жазылат финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы. 2022 жылдын 22-июнунда парламентте Кыргызстандагы оюн зоок иши жөнүндө жана оюн зоок ишинин маселелери боюнча айрым актыларын өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору добуш берүүгө коюлуп, көпчүлүктүн колдоосу менен кабыл алынган. Ошол эле жылы 30-июнда өлкө башчы Садыр Жапаров аталган мыйзамга кол койгон. Жалалабадта көкбөрү боюнча республикалык мелдеш өтүүдө. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Маалымдалгандай, мелдеш кече 1-майда башталган. Турнир улуу жеңиш күнүнө арналып уюштурулган. Спорттук иш-чара Жалалабад облусунун Тел-Тору ат майданында өтүүдө. Ага жалпысынан бардык аймактардан келген 35 команда катышып жатат. Жогорку лигада 6 команда, 1-лигада 12 команда, 2-лигада 9 команда жана 40 жаштан жогорку курактагылар арасында 8 команда бар. Белгилей кетсек, аталган мелдеш 9-майга чейин уланат. Финалдык беттештер 8-9 май күндөрү өтмөкчү. Бүгүн 2-майда түштөн кийин кезектеги бомба тууралуу билдирүүдөн улам номер 33-мектептен окуучуларды эвакуациялоо иштери кайрадан башталды. Андагы сүрөт жана видеолор социалдык тармактарга жүктөлгөн. Бул жыл башынан берки 7-учурда жеринде милиция кызматкерлери иш алып барып жатканы кабарланат. Эске салсак, ушул эле күнү саат 11:00 ушундай эле себеп менен каладагы номер 4-мектеп гимназиясы дагы эвакуацияланган болчу. Мындай окуялар соңку аптада бир нече ирет кайталанды, бирок анын уюштуруучулары бүгүнкү күнгө чейин аныктала элек тиешелүү органдар иликтөө жүрүп жатканын гана билдиришүүдө. Жалалабад облусунун аймагында очогунда күчү 4,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунун маалыматында көрсөтүлөт. Айтылган маалыматка таянсак, жер силкинүү бүгүн 2-майда саат 10:46 болгон. Жер титирөө Аркыт, Жылгын, Кашка суу, Кервен, Абылетим, Тегирмен сай айылдарында 3,5 бал, Ала Бука, Достукта 3 балга чейин сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган эмес. Өлкөдө 24-апрелден 1-майга чейин COVID-19 инфекциясынын 12 учуру катталды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Маалыматка ылайык, ооруга чалдыккан 12 адамдын 3-ü ооруканага жаткырылган. Белгилеп кетсек, 2022-жылга жана 2023-жылдын 4-айында жалпысынан COVID-19 инфекциясынын 22.140 учуру катталды. Анын ичинен 20.129 91% учурда лабораториялык тастыкталган. Ал эми 2011 9% учуру клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган деп билдиришти. Бүгүн 2-майга саат 12:00 карата чет элдик валюталардын курсу менен тааныштырабыз. Бишкекте коммерциялык банктарда доллар, рубль жана евронун курсу төмөнгөдөй болууда. 1 доллар 87 сом 28 тыйындан 87 сом 42 тыйынга чейин сатылып алынса, 87 сом 90 тыйынга чейин сатылууда. Рубльды сатып алып 1 сом 8 тыйындан болсо, сатуу 1 сом 11 тыйынга чейин болууда. 1 евроны сатып алуу 96 сом болсо, 97 сомго чейин сатылууда. Ал эми улуттук банкта 1 доллардын курсу 87 сом 52 тыйын деп көрсөтүлөт. Эми эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. 3-майда Чүй облусунун тоо этектеринде жана Талас, Ысык-Көл, Нарын облустарында дыйканчылык аймактарында үшүк жүрүшү күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет маалыматында айтылат. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6, күндүз +17, Талас жергесинде түнкүсүн +6, күндүз +17, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +12, күндүз +25, Ысык-Көлдө түнкүсүн +6, күндүз +12, Нарын дубанында түнкүсүн +6, күндүз +15. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн +3, күндүз +17 градус жылуу болушу күтүлөт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7